Салам урматтуу достор, Ноорус майрамыңыздар менен деп куттуктап кетмекчимин. Мен менен жактайбыз. Аку мен менен. Салам, кандайсыздар? Майрамыңыздар кут болсун. Бүгүн Ноорус майрамы. 21 март. Сүмөлөк жейдиңби? Жейсиң. Жейлектин аз жейм бар. Жейсиң, буюрса. Жеш керек. Жакшы. Ноорус бул күн менен түн тогушкон 21 мартта чыгыш элдери Ноорус же жаңы күн деп кылымдар бою айтып келген. Бул негизичи кызыгы ушул Ноорус майрамын белгилөө формасы, ритуалы өзгөрбөптүр. Ошол бойдон эле калыптыр. Сүмөлөк бышырат, арча түтөтөт. Ошол бойдон эле калыптыр, элестет. Эми мурун массалык түрдө болчу, бирок азыр дагы деле бар экен. Мен ойлончумун, неге 21 март деп ошондой эметет депчи. Эмне үчүн жаз келди, жаңы жыл келди дегенде негизи 1 март эмес беле? Эмнеге 21 бүтүп бараткан кезде деп. Анан башка эменин өлкөлөрдүн негизи алар болсо ушул аба ырайы өзгөргөн, мезгилдер өзгөргөн убактысы негизи 20-21 эмеге коет экен. Мартка эмес, любой айдын. Мисалы 21 мартта бүттү, келди дегенде. Жаз келди деп коет экен. Кыш качан келмек экен? Анда 21 декабрда кыш келди, дагы деле күз болот экен да. Ошондой 20-21 ошол числолору мезгил алмашат дейт да. Кызык. Анда биз 21 мартка чейин жазды келди деп майрамдабай турушубуз керек экен да. Кызык. Ноорус деген сөздү карай турган болсок, бул байыркы фарс тилинен Nauruzi деген сөздөн алынган. Баарыбыз билгендей эле, бизче нау жаңы, рузи күн дегенди билдирет. Демек, жаңы жыл же жаңы күн деп которулат. Бирок эл ичинде буга чейин Ноорус жаз майрамы деген дагы түшүнүктөр жашап калган го. Мурда календар жок мезгилде жаздын кандай болорун дал ушул күнү билип алышчу экен да. Тагыраак айтканда 21 мартта жер жарылып чөп чыгат деп анан жаз келди деп калышыптыр. Жаңы жыл деп анан эсептелет эмес беле? Биз болсо жаңы жылды 31 декабрдан январга деп белгилесек, негизи жаңы жыл бул жаңы жашоо. Жаңы эме дегенде, жаңы жашоо айтылганда эле жер эме сынып, жаңы эмелер чөп өсүп баштаганда, мына жаңы жыл келип атат. Анткени мурун болсо айткандай эле адамдар негизи көбүнчө эме менен жашашчу эмес беле? Жер оттоо менен, ошо менен кылымдап жашап келгендиктен ошон үчүн жаңы жыл деп эсептелип калган. Анан жаңа бир нерсени айтып кеткендей, күн менен түн кайра акыбалына келип, бир мурун болсо тогушуп, анан болсо кайра түн болсо азайып, күн узарып баштайт. Ошондон дагы белгиленип кетет экен да. Кызык. Негизи бул майрамга 20 күн мурун даярдана башташат. Ушул жылы түшүм мол болсо экен деген тилек менен алар карапа идиштерге арпа, буудай, буурчак өндүрүшчү. Айрым бир маалыматтарда Ноорус бул Кудай адамды жараткан 7 күндүн биринчиси деп дагы айтышат экен, элестет. Ислам дининде болсо Ноорус периштелер сыйлаган күн деп айтылат экен. Анткени бул дүйнөдө жарык дүйнөдө пайда болгон деген маалыматтар да бар экен. Бир топ диний ишенимдерге карай турган болсоң, ушул күнү Кудай Таала адамды жараткан деген ишенимдер бар экен, элестет. Эми бирок адам ата качан жаралганы бизде маалымат жок, бул талаштуу ойдон кала берет. Туура. Негизи ошол майрам болгондуктан албетте майрамды кантип майрамдайт? Биз билгенде эле бизде сүмөлөк, жанагы почка чыксаңар, ошол сүмөлөктү жазайт. Анан болсо ар кандай бири-бирине конокко барышат. Кадимки майрам, чоң майрам кандай белгиленсе ошондой эле болот. Бирок айтып кеткенде эле өзгөчө, ар бир майрамдын өзгөчөсү бар. Ноорустун бул өзгөчөсү жанагы сүмөлөк. Сүмөлөксүз Ноорус болбойт го деп. Айтпа. Мурдачы адамдар Ноорузда отту катуу жагып, тегеректе отуруп алып, түндүн бир окумуна чейин отурушчу экен да. Түгүл майрамдын алдында дагы короолордо же дөңсө жерде оттор жагылып, анын үстүнөн ары бери секирип ойношчу экен. Ал эми азыр болсо, албетте биз эми бул от жагыпкандарды эле билбейм, азыр көрө элекмин, чын айтсам. Азыр мен билем, биздин Ала Тоо аянтыбызда майрам болот да, концерт болот. Анан бекер сүмөлөк таратылат. Бекер же сатылгандан деле алса болот да. Кичинекей кезибизде эсимде, Ноорузду укмуш майрамдачы айыл жергелеринде анан кадимкиде кыргыз көйнөктөрүбүздү кийип алып, үкү топуларыбызды, шөкүлөлөрдү кийип алып барып, анан ар бири талант көргөзүп, ат чабыш болуп, сүмөлөк жеп, укмуш майрамдачы элек да. Апалар болсо ошондон бир күн мурун сүмөлөктү бышырып башташчы кадимкидейчи. Анан кийин кел жакшы тилек айтып аралаштырып кой, кел жакшы тилек айтып бир уч эмне колуңда эмне болсо ошону сал деп, анан биз барып бир уч ун салып, бир уч мейиз салып, быйыл жакшы болсун, түшүм мол болсун деп анан аралаштырып кетчү элек да. Биз анда эми кичинекей болчубуз, бирок ошолор элес буласы эсимде.
мен ошол нерсени эстеп кетип мен өзүм ойлонуп калыптырмын, мен ошол майрамдаганда болбоп турмун да эч качан. Ошол бир түнү бир жакка барып, биз өзүбүз антипкенде мүмкүн ата энемдер барган, майрамдашкан ошентип, бирок мен барып көрө элекмин. Мен ойлоп калдым, бул барышым керек болчу экен деп, неге деп. Азыр деле укмуш майрамдала баштабадыбы айыл жергилеринде? Эмки Ноорузда, ошол 20 декабрда, мартта барганга аракет кылыш керек экен. Ноорузда майрамдык дасторкондо сөзсүз түрдө сенин кесиптешим жогоруда айта кеткендей сүмөлөк коюлат. Андан тышкары идишке суу, экинчи идишке кайсы бир дарактын жалбырагы калкып турушу керек экен. Атайын бышырылган чоң нан, айран, сүт, быштак, жумуртка, канат тунун эти, кургатылган мөмө жемиштер дасторкондо эмне болсо ошонун баары сөзсүз коюлушу керек экен. Анткени кыргыздар Ноорузда арпа, буудай, жүгөрү өндүрүп, аны сокуга жанчып, акталгандарынан сүмөлөк же көжө жасашчу эмеспи? Ошондон улам негизи эле дасторкондо быйыл дагы молчулук болсун деген тилек менен дасторконду жайнатат экен. Кызыктуу нерсе, мен бир жерден бул канчалык чындыкка далил, бирок болсо бул жана сүмөлөк эмеден келген депчи, жана ачкычылыктан келген деп. Ар бирөөсү эмнеси бар деп туруп ушинтип топ чогулуп, баардык болгон нерсесин же эмелерин берип, салып, ошону бышырып, ушинтип сүмөлөк бышырып чыгарышканда ошону жешкен деп эстегем да. Жана түйүнү да таш салып коет эмес беле, эметсин деп, аралашсын депчи негизи. Бирок ошол эчтеке жок болгондуктан баардык нерсени алып келип ушинтип жасап сүмөлөк чыккан дегендей деп ой уккам да ошондой. Мен да уккам ошону. Мүмкүн бизди уккан апалар, аталар бар болсо анда жазып койгула, бул эмнеден улам келип чыккан, эмнеден келип чыккан. Чындыгында сүмөлөктү мен да уккам, бул түбүнө 5 таш салып, анан от жагып, анан кийин колунда ун болсо ун, буудай болсо буудай, анан баарын салышчу деп. Бирок атайын сүмөлөк үчүн буудай өндүрүшчү, муну да эстен чыгарбаш керек. Анткени негизи эле кыргыздарда мурун өндүрүлгөн буудай абдан көп актуалдуу болчу да, популярдуу тамактардан болчу. Максым, жарма жасашчу, бул жана бозо жасашчу, айтор ошондой сыяктуу кылып баары бир колдонушчу да. Ооба, ошондой болуп калбай. Анан негизи кызыктуу нерсе, ушундай бир учурда керектүү нерсе кылган учурлар болчу, айланып келип туруп бул эме болуп кетти го, салт болуп кетти. Эмнеге 5 таш? Мүмкүн айткандай эле аралашсын деп туруп жөн эле таш салган, аралаштырган. Мүмкүн тамак жокто таш салып, балдарды алаксытыш үчүнчү. Мүмкүн. Ар кандай болгондо болгондо ушундай таштарды салып, анан азыр эми тамак бышат деп отургат, баладары уктап калчу да, күтө берип. Анан ошентип айланып келип туруп, азыр болсо 5 таш салышың керек. Ар кандай кылышың керек. 40 түрдүү тамак салыш керек. Ким билет. Негизи өзгөчө болгон. Силер кантип майрамдайсыңар? Ушул майрамды мүмкүн силер подкастты эртең менен угуп аткан болсоңорсуздар, каяка барасыздар? Эмне кыласыңар? Өзүңөрдүн ошол ой пикириңиздер менен бөлүшүп жана комментарий жазып кетсеңиздер кызыктуу болмок бизге. Нооруз майрамынын теги түпкүрүн карап турган болсок, зоостризмге, бут барасчылыкка дагы байланыштуу нерселери бар, Бирок эң башкысычы, мен ойлойм да, кандай гана майрам, кандай гана күн болбосун, биз жөн гана жаратканга рахмат деп ыраазычылык айтып, анан колубузда болгон даныбызбы, колубузда болгон материалдык байлыгыбызбы же жардамыбызбы ошону менен башкаларга бөлүшүп, жөн гана ыраазычылык айтып койсок деле аштык кылбас да. Ошондуктан майрамдайм, мен майрамдабайм, биздин майрам эмес дегендер болсо, бул күн дагы бир жолу ыраазычылык айтып койгонго күн болсун. Мен кыскача айтып кетсем дагы, мурун болсо адамдар болсо ушул жер оттогон, айдаган адамдар, негизи алар болсо Кудайдын, мындай айтканча, меримине байланыштуу болчу. Жан береби убактысында, жан бербейби, ошонусун баары Кудайдан эле болчу да. Ошентип жер оттошчу. Ошол оттоп, анан тигип, анан ошонун эмесин алышчу да. Анан ошол Кудай бербесе, анда эчтеке болбой калчу да. Жан бербесе, абырайды ылайыктуу бербесе, анда эчтеке өспөйт болчу, анда ачыкка калмак. Ошон үчүн ушул нерсеге дагы Кудайыбызга рахмат деп айтсак болот экен чынында. Анан албетте быйыл дагы мөмө жемиш кенен болсун, дан азыктары көп болсун, жемиш мол түшүм болсун деп тилек кылып коелу. Анан күзүндө буюрса бөлүшөбүз, ким канча мешок картошка касып алганын. Ар кандай нерсе болсо ошону айтып бериңиздер. Ооба. Коштошобуз жана достор, Алкитап Чекит медиа сайтына барыңыздарды дагы бир жолу чакырабыз. Кош келиңиздер. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.